Кыргыздын көөнө тарыхын көкүрөгүнө батырып, кыз уулуна өмүр тартуулап, үй бүлө очогун ыйык кармап, элдин каада салтын, үрп адатын үйрөтүп, кыргыз деген улуттун уңгусун өчүрбөй келген энелер. Бүгүн биз Ош аймагына караштуу Кара Суу районунун Кенжекул айылы жөнүндө кеп кылганы турабыз. Элинин негизи дыйканчылык жана мал чарбачылыгы менен алектенип келишет. Бир орто мектеп, бир бала бакча жана маданият үйү бар. Кенжекул айылы чакан болгондугуна карабастан, билимдүү, илимдүү, кыргызым деп күйгөн жакшынакай ат уулдар чыккан. Жаштары ынтымак, ар кандай иштерди бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып бүтүрүшөт. Кенжекул айылынан чыккан ак элечек апалардан түзүлгөн мээримдүү энелер тобу жөнүндө кененирээк маалымат берсек. Sayma ötük ak kalpağı, kebiri bilbey жүрүп tanın barkı. Elime belgi berip tanıştırgan, atından kağılayın kırgız halkım. Elime belgi berip tanıştırgan, atından kağılayın kırgız halkım. Atından kağılayın kırgız halkı. Үйүнө мейман келсе жүзү жарым, той союп сыйлай билет ата салкым. Кызытып кымыз берип май жегизген, салтыңдан кагылайын кыргыз халкым. Кызытып кымыз берип май жегизген, салтыңдан кагылайын кыргыз халкым. Кыргыз халкым, кыргыз халкым, салтыңдан кагылайын кыргыз халкым. Biyiklerden jaralganbız, bir ata bir eneden taraganbız. Bulaktın toluğunday mörtürөгөн, beyninden kağılayın kırgız halkım. Bulaktın toluğunday mörtürөгön, beyninden kağılayın kırgız halkım. Elinden kağılayın kırgız halkım. Kırgız halkım, kırgız halkım, elinden kağılayın kırgız halkım. Биздин күнөстүү Ош жергебиздин дыйканчылыгынын эң негизги кирешеси пакта болуп эсептелет. Союз малында пактаны ак алтын деп атаган. Анын атагы ааламга тараган. Кара суунун символу бул пакта. Пакта чоң эмгекти талап кылат. Аны эрте жазда эгип, кеч күздө жыйнап алабыз. Муну өстүрүп чоңойтууда дыйкандын эмгеги да татаал. Азыр пактаны кол менен жыйнап, терип келебиз. Иштетүү жолдорун айтып берсем, терип келген соң чигитинен ажыратып чыгарып алабыз. Чигит демекчи чигитинен май, малга жем,
күнжара, самын чыгарылат. Буласынан апаларыбыз табылгынын чыбыгы менен сабап, түйдөктөп, анан ийикке ийришкен. Ийрип, жип жасап, аны ышкын тамырга боеп, таар согушкан. Ар түрдүү төшөнчүлөрдү, куржун, жайнамаз, ат жабдыктарын даярдашкан. Пактанын кебезинен төшөнчүлөргө салып, кыздардын себин даярдап келебиз. Ошондой эле анын сөңгөгүнөн бизде козо пая деп коебуз, отун катары пайдаланабыз. Отунун чогу таптуу болот. Ошондуктан биз аны тандырга жагып, нан жабабыз. Күлүнөн болсо идиш аяк жууса болот. Азыркы миланын ордуна иштетсе таза, ары ден соолукка зыяны жок, анык продукция. Биздин ак алтын ушундай баалуу. Куржун, шалча, бизде шалча деп коебуз, азыркы паластын ордуна салынып келген. Туз баштыктар, жайнамаз жасалып келген. Бардыгы бүткөндөн кийин бунун буласынан, кебездеринен мындай кыздардын себине, төшөктөрүнө салабыз. Кыздардын себин даярдайбыз. Бесторгой чакырган меймандар келе жатат. Ой, садака болоюн, болуптур, жеңеңди чакыр. Ой, келин. Келдиң балам? Тосуп алалы, келиңиздер, келиңиздер. Ой, келиңиздер, келиңиздер. Ой, жакшы, келиңиздер. Ой, келиңиздер, рахмат. Келиңиздер. Ой, келиңиздер. Кандай кудагы жакшы. Келиңиздер. Келиңиздер. Ооба, келиңиздер. Ой, куллук, келиңиздер. Келиңиздер. Ой, куллук болсун. Ой, рахмат, келиңиздер байчилер. Жогору өткүлө. Omir uшу 5 toylorumuz kutlu olsun ha. Şu ömür uzun geleceği keyil jakşı baldardan bolup çoğoysun. Uşu tapkan ata-enesi ne ömürlü bereke versin ha. Şu jakşı günü küçün görüm. Tınç bolun arkasından köp baldardı kızlar da yetişken baldardan olsun. Sizlerde bolup жүрсүн неберем. Önü өсүп неберем чоңоюп, şu кыргыздын керегине жараган жигит болсун. Салас арбал еден кылас. Өлөгөндө балдар ушинтип ыс-чыздар чыгып келсин деп ысырык салган. Бисмиллахиррахманиррахим. Алла салас арбал еден кылас. Ушу беште балканактай болуп, өмүрүбүздө береке берип жакшы балдардан болуп чоңойсун, умай энем колдосун а. Бисмиллахиррахманиррахим. Бу чүкөбүздү илгертеден ушу мал жанды болсун, казынасы толсун деп ушундай мына жерде түбөктү казына деп койгон да. Буну биз түбөк деп ушуга чүкөнү түшүрүшкөн мантип. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына түштү. Эми өзүнүн балта гана балта. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул балта дагы илгерт ата бабаларыбыздан калган салт. Балтадай миздүү болсун, курчтуу болсун, балтадай сүрдүү жигиттерден болсун а. Оң. Şu baltaday kurç, aybattуу, сүрдүү балдардан болсун. Келем, баланап кетип. Мәкән дагы. Мәкәдай өрүп, чөйрөп, көбөйүп, өзүмен өзү көбөйүп, жакшы балдардан болуп чоңой берсин. Аларына тагынайым ол күтпөсүн жакка салып коюн. Мынакта берет. Бисмиллахиррахманиррахим. Ой, кыркы чыгып калды бу жигиттен, а? Бисмиллахиррахманиррахим. Ке, сары майдан ооздан тайлыга. Бисмиллахиррахманиррахим. Ушу ден соолугуна дем болсун, ички дүйнөсүн майласын. Демне дем берип, ден соолугуна эм болсун. Кыргыздын аткактуу, даңктуу жигиттеринен болсун, а? Чыган жигиттерден болсун, калыстыкты как жарган, чындыкты чыркырата сүйлөгөн жакшы жигиттерден болуп чоңойгон. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ата-энебиздин жөлөлгөсү болгон ак өргөн кут болсун, жакшылыктар жүк болсун балам. Ата-энең эттүү болсун, энелүүдөн эрке бол, өмүрүң узун болсун, өрүшүң жайык болсун, тукумуң журттан ашып, тууганың канат болсун. Жетим үчөл жашагын тартпа жоктун азабын, билектүүдөн күчтүү бол, баатыр болсоң жөлөк бол, баарыбызга үйөк бол. Алдей ак бала, ак бешикке жат бала, омин ырыскылуу, талайлуу, бактылуу балдардан болгон. Чоң атасынын костюмдары бар, бергиле ошолордун жашына жесин, ошолордой даңктуу, бактуу аксакалдарда болуп көп жашасын. Мынакей чоң атасынын костюм экен, чоң атасыныкындагы. Эми чачаларын чачайын. Мынакей мен неберемдин чачалалары, байбичелер, алыңыздар. Мынакей, алыңыздар. Алгыла, мына борсоктордон алгыла. Мен неберемдин, мунуларга да бериңиздер. Бергиле, мына борсоктордон алыңыздар. Ал, сен неметсиз мунулар. Мына мен неберемдин чачаласын. Алыңыздар, балдар, алгыласın. Алыңыздар. Алмағаны кыйын болсын, жолдар болсын, а? Ушул Кенжекул айылына 78-жылы келин болуп түшкөнмүн. Азыр жолдошум экөөбүздүн 6 балабыз бар, 4 уул, 2 кызыбыз бар, бактылуу ата-энебиз. Анан неберелерим, Кудайга шүгүр неберелерим бар, чеберелерим бар. Ушу балдардын сый урматына бөлөнүп, келиндин чайын ичип, неберелерди эркелетип отурган чагыбыз. Азыр бактылуу карлыктын доорун сүрүп атабыз. Мен эми мурда мындай саанчы болуп эле жүргөмүн. Саанчы болуп жүрдүм. Анан мындай Кенжекулда анча-мынча ошо женсебет болуп, анча ошондой иштерди эле кылып жүргөмүн. Чоң ишти иштебедим. Буну биз патернан деп коебуз, сүткө жууруп, анан ачыткыга кылабыз биз. Бая камыр туруш деп коет, же биз ачыткы деп коет. Ачыткыга кылбайбыз, буну эмеге кылабыз, ачыткыга, дрожга кылбайбыз да. Адамга аябай сиңимдүү болот, ден соолукка жакшы. Бая дрождой зыяны жок да. Буну биз сый тамак катары сыйлуу адамдарга коебуз буну. Анан булундан көп эле тамактар жасалат да. Ошону сыңарып эле каттама жасалат. Каттама деп аты айтылып тургандай эле каттама кат-кат болуп чыгат. Кат-кат болуп чыгарыш үчүн буга сары майдан шыбап, жукка жайып туруп. Анан казанга майды аз коюп туруп, отту да аз жаап кактап пиширилат да. Бул да аябай жакшы. Адамга сиңимдүү ашказанга, ден соолукка пайдалуу. Ошол менен катар эле мына загыра деп коебуз, мына нанды. Загыра. Загыра деген бул жүгөрүнүн унунан жасалат. Буга деле ошол даамы жакшы чыгыш үчүн пияз туралат, ашкабак кошулат, майыз кошуп койсо болот. Бул дагы ошо ачыткы кошулбайт буга. Бул дагы адамга аябай сиңимдүү, жакшы. Ушул эле катар мына борсокту айтып кетсем, борсок дагы ушу бизге сый тамак катары кошулат. Сый тамакка чачылып коюлат. Бул деле майга пышырылат, ачыткыга жуурулат. Илгертен ата-бабалар ушу кандай мейман келсе да сөзсүз ушу борсок пиширип жүргөнбүз да. Мына бүгүн силерге да өтө жакшы меймандар келип атат деп силерге мына борсокторду кылып тосуп атабыз да. Анан мына чакчакейди айтып келсек, бул чакчакей деле аябай катуу жуурулуп туруп, аябай жукка жайылат да. Анан бул көбүнчө тукумга жасалат. Тукумга жасалып, кумшекер кошулуп, анан кийин бул деле майга пиширилат. Бул деле дасторкондун көркү, сый тамак бул деле. Кудандаларга, той маракелерге коюла турган тамагыбыз болуп эсептелет бул деле. Андан тышкары дагы жупкабыз бар, мына жупкабыз. Жупкабыз деле камыр кылып туруп, бул деле жукка жайып туруп, курук пиширсак да болот. Бул жупка деп атайт тургандай жуп-жуп болуп пиширилат да, кабат болуп салынат. Бирден салынбайт. Майлабай туруп кабат салынып алынат. Анан майлуу жупкабыз дагы бар. Буга ар бирине салганда каймактан же сары майдан шыбап туруп, анан кийин жасалат. Буну илгерки энелерибиз кымызга туура ичишкен, сүткө деле туура ичишкен, аталага туура ичишкен, жибитишип. Бул деле аябай адамды ток тутуп, ден соолукка да пайдасы бар да. Мен ушул Кенжекул айылында төрөлүп, ушул айылга кайра турмушка чыккам, жакшы жатка кетпейт деп. Ушул айылда жолдошум менен бирге жашап, 6 бала таптык, 4 кыз, 2 уулум бар. Неберелерим Кудайга шүгүр, 2 чеберем бар, чеберелерден башталды азыр. 92-ге чыккан кайненем бар. Азыр ушул күнгө чейин кайненемдин акылына сатындуу бактылуубуз. Карысы бар, нырысы бар демекчи. Ошол анан
дагы неме ушул неме каныбызда барбы билбейм. Ушу шайрапалар тогуйшулгандан кийин эле ушу сиңдим экөөбүз отуруп алып биз кошулуп алып ушуга ырдап жүрөбүз. Азыр ардактуу эс алуудамын. Сүт азыктары боюнча айтсам, мына биринчи мен айтсам сүттөн баардык нерсе жасалат экен. Себеби кыргыз эли биздин ата бабаларыбыз аксыз жашабаганда, ак менен жашаган. Ушу сүттөн айран, каймак, сармай, ушу баардыгы сүттөн жасалат да. Анан мына эң ушуга токтолуп кете турган жери карынга токтолсом, карын бул койдун карынынан жасалат. Койдун карынын биринчи тазалап, буну парттап, анан баягы сууга чык кылып туруп ошого коюп, анан бир убакытка чейин коюп, анан баягы үйлөп, кургатып, анан сармайды коюп сактайт. Баягы сен сактап жеген сармайың беле дегенде буну канча убакытка чейин сактаса болот, адамга жагымдуу. Анан той аштарга, эмелерге ушу сармайсы элестете албайбыз да, кыргыз элинин жашоосун. Анан мына аккуга токтолсок, өрдөк дагы бул сүттөн жасалат. Сүткө сармай сөз кошулат, туз, дамдуу болот. Азыр ушул күндө буну кудаларга коюп сый тамак катары колдонуп келатышат. Анан өрдөк дагы айтсак, өрдөк дагы ушул эмеге кошулат. Кудаларга азыркы күндө сыйлуу тамактарга кудалардын дасторконуна коюлуп келатат. Анан чөбөгө, будан чыккан, сармайдан чыккан чөбөгө, бул дагы адамга жагымдуу. Анан эң негизгиси мен баса айтып кете турган жагым умачаш. Мен кайненемен үйрөнгөн. Умачаш бул илгерки күрүч жок малында пайдаланганда, баягы уунду камыр кылбай эле жөн эле суудан сээп туруп эле укалап туруп, анан кичине май куюп туруп, табына кууруп, анан onu жасап, анан баягы кайнап аткан сууга салып эле беришкен. Анан баягы кызамык чыккан жаш балдарга өтө пайдалуу болгон да, аябай пайдалуу болгон. Муну азыркы кезде унутта калып кетип аткан тамактын бири болуп атат да, бул дагычы. Ошол анан дагы сүт азыктарынан айта кетсем, көп эле нерсе курутту баягы эмеге чыкканда, сапарга чыкканда немелерине салып алып, куржундарга салып, гүл азык катары пайдаланышкан. Бул курут эң пайдалуу. Курутту эзип, сармай кошуп ичсе дагы эң пайдалуу, составында кальций пайдалуу эмелер көп. Баягы ашың болбосо да кашың болсун дегендей. Мисалы үйдө эч нерсе жок болсо да, эчтен конок келгенде күлүп, жайнап, кабагын жадырап, жайнап тозуп алган эң мындай ачка адамда той косуп коет да, күлүп жайнаган адамчы. Ошо буудайдан наның болбосо дагы буудай неме сөзүң болсун деген ошодон калган да. Өзгөн районунун Комсомол айылында чоңоюп, төрөлүп чоңойгонмун. Тагдыр буйруп, ушу Кара Суу районунун Кенжекул айылына келин болуп түшкөнмүн. Ошондон бери Кудайга шүгүр ушул жерде агарып көгөрүп атабыз. 5 балам бар, 2 кыз, 3 уулум бар. Аларды жайладык. 15 неберем бар. Азыр ушу неберелердин күлкүсүнө жытына магдырап эс алууда отурам. 96-га чыккан атам бар. Одон алган насааттарымы балдарыма айтып келем. Биздин илгертен эле ата бабаларыбыздын баары мал жан менен чоңоюшкан. Ошо мыймандар келсе, ошо кой союшкан, кой союп, бизде сапырма шорпо деп, ал аябай адамга жагымдуу болгон, кайнатылып, куурулбай, сапырып, ошону анан кийин жакшынакай кылып, сый тамак кылып тарткан. Этин 5 бармак жасашкан. Этин кошуп туурап, камырды жууруп, камырды жайып, ага этти туурап, аралаштырып, мындай кылып. Анан кийин бизде жылкыны жакшы кармайт тоолуктар. Анан ушу жылкынын этинен чучук жасап, анан кийин ону үстүнө сый тамак кылып, сыйларга тарткан да эми. Анан дагы болбосо ошо чучук жасалган, эт азыктан дагы эмне жасалган? Өрдөк, куурдак жасалган, дымдама неме жасалган, картошка менен кошуп дымдап тарткан. Ошолордун баардыгы, мындай курулбагандардын баардыгы ден соолукка аябай жакшы болгон да. Биз көбүнчө азыр мисалы үчүн ошол мына эме эликтен ашып калгандан кийин ошондой бизге кайнатмалар жагат экен да. Көбүнчө ошо эт азыгынан биз кайнатма кылып ичебиз. 4 уул, 1 кыздуу болгонмун. Жолдошум экөөбүз бактылуубуз. Балдардын баардыгын окутуп, Кудай кааласа баардыгын жайлаштырып бүттүк. 20 неберем бар. Эми неберелерден чебере көрөйүн деп турабыз. Кудай кааласа жакшылыктардын үстүндөбүз. Балдардын баардыгы бактылуу, биз да бактылуубуз. Ушу жолдошум экөөбүз тең ушул айылдан болобуз. 4 кызым бар, неберелерим бар. Өзүм кесибим боюнча мугалиммин.
Азырга чейин 45 жылдан бери мугалимдик кесипти аркалап келе жатам. Эл агартуунун отличниги мен. Азыр деле мугалим болуп иштеймин. Анан бош убактарымда ушу шайыр апалар түзүлгөндөн бери ушул шайыр апаларга кошулуп жүрөм. Ушул жерде чоңоюп, ушул жерге турмушка чыкканмын. Байым экөөбүз 2 кыз, 1 уул таптык. Бардыгын өз немелерине жеткирип, 8-9 неберем бар, 2 чеберем бар, 85-ке чыккан апам бар. Бактылуумун. Ушу топ түзүлгөндөн бери ушу топто иштеп келе жатам. Мектепте дагы ырдачумун. Мектепте дагы ырда ошо коомдук иштерге катышып жүрүп жүрөм. Ушул жерге келип мен дагы 4 кыз, 1 уулду таптым. 1904-жылдан баштап мен балдарды өзүм жалгыз тарбиялап, өстүрүп, бардыгын эрежеге жеткирип, үйлөп, жайлап, бардыгын азыр бактылуу турмушта жашап атышат кыздарым, балдарым. Өзүм дагы бактылуумун азыр. 75-ке чыккан апам бар. Мага өйөк жөөлөк болуп, акыл насаатын айтып, мени оң жолго салып турат. Анан мындан 4 жыл мурун ушул шайыр апалар тобу түзүлүп, мен биринчилерден болуп өз каалоом менен, мен да ырга жакын адам элем, өз каалоом менен биринчилерден болуп ушуларга топко кошулуп, ошондон бери ушуларда немеде топто ырдап келе жатам. Кичинемде жетпеген немеме эми жетип, максатыма. Мен азыр бактылуумун. Ушул Кенжекул айылынын тургуну болом. Ушул жерде чоңоюп, кайра ушул жерге келин болуп турмушка чыкканмын. 2 кыз, 2 уулдун бактылуу апасыбыз. Жолдошум экөөбүз баш кошконубузга 38 жыл болду. Мына ошондон бери турмушубузду түптөп, бактылуу үй бүлө күтүп, небере чеберелердин жытына балкып жашап жүрөбүз. Биздин топ 2018 жылы Кенжекул айылынын аялдар комитетинин төрайымынын жетекчиси Табакалова Гүлмиранын жетекчилиги менен уюшулуп, ошондо баягы шайыр апалардын баардыгы көңүл ачык, Кенжекулда айылыбызда төбөсү көрүнгөн, нарктуу, барктуу, сөзү өтүмдүү, акыл эстүү, үй бүлөсү менен үлгүлүү шайыр апалардан, таланттуу апалардан түзүлүп, мына ошондон бери 4 жыл өтүптүр. Ошондон бери ынтымакчылыкта ырдап, ар кандай Кара Сууда, райондобу, областтыкпы, кандай иш-чара болсо чакырылып, ошол жерде ырдап келе жатабыз. Миң жылга толгону, кыргыздардан кысылуу жоголгону, кыргыз көчүп күй болуп обонсозун, кыргыздарга Кыргызстан, кыргыздарга Кыргызстан обондору. Изилдеден элимдин ойлонгону, эгемендик бүгүнкү болгондору, эркин турмуш азаттыгыңырдай, эл журтуңа Кыргызстан, эл журтуңа Кыргызстан обондору.
Türkmen